Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалынын эфирдик берүүлөрүн негизги маселе көрсөтүүсү улантат. Аны мен Роза Акматжан кызы алып барам. Бул аптада Кара Сууда 5 жаштагы кыз уурдалып, анын далада табылышы бул окуя бүт айыл элин дүрбөлөңгө салды. Ушул эле күнү Баткенде 16 жаштагы кыз бычакталды. Ошол эле күнү Жалал-Абаддын Каракөл шаарында 6 жаштагы кыз кошунасы тарабынан сексуалдык ыдыкка кабылып келгендиги боюнча маалымат коомчулукка жарыяланды. Дарыгерлер кызга алгачкы кароо жүргүзгөндө эле анын ыдыкка кабылгандыгын айтып, экспертизага жөнөтүшкөн. Бул окуялар боюнча азыркы учурда экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы чыга элек. Ошол эле учурда ушул апта башында Нарында окуучу кыздар бир топ жылдардан бери англис тилинен сабак берген агайдан ыдык көрүп келишкендигин айтып жарыялап чыгышты. Мына ушул окуялардын баары бул аптада болгону албетте коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштады. Балдар укугу боюнча теманы кайрадан актуалдуу кылып алып чыкты. Бүгүн негизги маселеде дал ушул тема үстүнөн сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Жуманалиев Чубак Куланович, Улыбка коомдук фондунун юристи. Кош келипсиз. Аматов Нурали Рахматуллаевич, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын ага тескөөчүсү, милициянын майору. Кош келипсиздер. Эң биринчиде мен жогоруда тизмектеп өткөн окуялардын арасынан ушул Ош облусундагы Кара Суудагы 5 жаштагы кыздын окуясы боюнча акыркы жагдайлар кандай болуп жатат? Баш коргоо чарасы каралдыбы, экспертиза дайындалдыбы? Ошол боюнча маалымат берип койсоңуз. Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул үстүбүздөгү жылдын 15 апрелинде катталган чуулган окуя боюнча маалымат бере кетсем, бүгүнкү күндө ошо кылмышка шектүү катары 90-жылы туулган Эгембердиұлы Замирбек аттуу жаран шектүү катары кармалып, бүгүнкү күндө баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка киргизилди. Бул боюнча бүгүнкү күндө ар тараптуу тергөөчтөр жүрүп жатат. Бул тергөөнүн жүрүшүндө биздин министрибиз, ошондой эле Ош облустук иштер башкармалыгынын башчысы дагы жеке көзөмөлүн алган. Бул боюнча тергөөчтөр бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Кыздын канчалык деңгээлде жабыркагандыгы боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, анын дагы жыйынтыгы чыкканда дагы жагдайлар аныкталат. Тергөөчтөр азыр жүрүп атат. Азыр биз жогоруда бир аптада болгон эле окуяларды тизмектеп кеттик да, агай. Анан бул окуяларды көбүнчө баягы коомчулукта резонанс жаратып, талкуу болуп атканда айтылып калган сөз бар. Бул коомчулукка ачык жарыяланып калгандары гана, балким көмүскөдө дагы бул фактылар катталып жаткандыр деп. Сиздер ушундай бир үй бүлөлөр менен жакындан иштешкен борбор катары ушул көйгөй менен кайрылган же болбосо ушул көйгөйдөгү катталган бир көмүскөдөгү үй бүлөлөр дагы болобу? Ушул нерсени профилактикалык иш-чараларда байкайсыздарбы? Туура айтып атасыз. Бул маселени биздин коом 21-22 катуу иштедик эле массалык мигранттын үй бүлөлөр менен, анткени ата-энеси кетип калып чет өлкөгө, балдары караганда эми туугандары болсо карайт, болбосо жанагы тайнеси, тайтасы, чоготалардын колунда отуруп түшүнөсүздөр. Алар улгайып калган адамдар балдардын баягы жүрүш турушуна жакшы көз сала албай, улар контролсуз калып атат да. Ошондуктан биз область боюнча, шаар боюнча 2 жылда катуу иштедик эле. Ушу үй бүлөлүк зомбулукту, жанагы зордуктуу фактылар болуп атабы деп ошолорду бизден тышкары айыл өкмөттөр, район администрация жанагы соц тармактагы иштеген адамдар гана алар менен специальный сабактарды өтүп аттык. Кантип тапсак, психологдорду алып өзүбүз менен аларга өткөзүп, медиктерди алып мектептерде мугалимдерге түшүндүрүү берип, эмне себептен бул жаш өспүрүмдүн жүрүш турушунда өзгөрүү болуп калса, значит бар сигнал бар да, ошолар бар жакшылап текшерилди. Мен биз иштеп атканда мындай азыркы жаман резонансный болгон фактылар чыкпады, болуп атты, баягы үйүндө кичине уруп коюп мындай балдарды. Ана мектепте анан эң жаман жери жана жаш өспүрүмдөрдүн арасында школьный рэкет деп коет. Ошолор фактылар менен мектеп урушкандардын. Ошого биз көбүрөөк маселелерди козготтук. Анан дагы бир чоң проблема болуп калды эле. Баягы Сириядан алып келбедиби балдарды? Сириядан алып келгенде ошол жерде чоң проблема болуп атты. Анткени атасы соттолгон, апалары тиякта калып калган, балдарын алып келип туугандарына таркатканда, мына факт, арабандын фактысын
мисалы мектепте өтүп атып уже сабак бүткөндөн кийин айттык ушу Сириядан ушунча адам алып келдик десе, ой бизде бар дейт. Бир класста 3-4 бар дейт. Ана мугалимдер даттанат, буларга дейт, биз бу жерде сабактан өтүп бүткөндөн кийин дейт, булар барбагы сотовый телефондар бар, кечинде апалар менен сүйлөшөт экен, апалар айткан жок. Силер алардын сөзүн укпагыла, мындай бир чоң маселе чыккан да. Эми ал нар жагы профилактика жана экстремизмге каршы кеткен, ал бул темада кичине башкараак. Но мен айтып атканым азырда ушу жакшы көтөрүлүп атат, маселе мына жогорку кеңештигичи педофилия деген статьяга акыркы жанагы высший мераны эле киргизели, биз алып койбоду эле баягы конвенцияга кирип алгандан кийин. Антесе эмне кылабыз? Бул фактылар абдан орчундуу жаман болуп атат. Азыр баарыбыз ойлонуп калдык. Эмне болуп атат биздин Кыргызстаныбыздын келечеги, эмне болуп атат? Мына биздин неберелердин, балдарыбыздын алардыкы эмне болуп атат мектепте? Ушундай эле көчөдөн келип мынтип кетсе, зороктоо болуп атса. Ойлонуп атам, ошо мера туура эле колдош керек ошону. Адашпасам 2019-жылы ушул Оштогу дагы жаш балдар менен иш алып барган коомдук фонддор биригип президентке кайрылуу жолдоп, анан балдарды коргоо жылы деп жарыяланган. Ошол жылы дагы сиздер ушул жаза чарасы боюнча бир маселе көтөрдүңүздөр эле. Эми биз көп эле жазабыз. Анагы жаза кодекске кандай кошумча кылалы, анткени өтө эле гуманизацияда 19-жылы жаза кодексти көп жумшартып койбодубу. Рецидив дегенде болбойт, андай да эме. Анда көп талкылоо болду, көп каршылык жаздык, но алар бизди көтпөдү. Гуманизацияда ушундай болуш керек, мынтип эле оңолуп кетебиз деп. Мына кайта келип атпайсың, кайта ошо 19-жылы алган жаза кодексте азыр канча өзгөртүү киргенде. Кайта эле келип атат. Мен ойлойм, али коом азыркы койгон талапка кичине закондорубуз астыга чыгып атат, а өзүбүздүн жашоо шартыбыз, аң сезимибиз ага жете электе. Түшүнүктүү. Негизи ушул кылмыштар расмий маалымат боюнча өткөн жылы бир жыл ичинде Кыргызстанда жаш балдарга карата 1862 кылмыш катталган. Бул Кыргызстан өлкө боюнчагы көрсөткүч. Бул Ош облусундагы көрсөткүч кандай азыркы учурда? Азыркы учурда 2024-жылдын 3 айында статистикага таяна кетсем, Ош облусунун аймагында балдарга карата жасалган кылмыш жалпы 22 кылмыш катталган. Былтыркысы 34 болуп, минус 12, азыр буюрса аз. Райондар боюнча токтоло кетсем, Алайда 4, Арабанда 3, Кара Сууда 5, Нокатта 6, өзгөндө 4 учур катталган. Азыркы кылмыштын абалы, балдарга карата жасалган абалы ушундай. Азыр аз деп айтып кеттиңиз го, анан бул иштер көбүнчө баягы милицияда катталганы менен андан ары өндүрүштөн кыскартылып, сотко жетпей калгандар дагы болот экен. Ушул жагында болот. Бул жак азыр кылмыш катталгандан кийин биздин базага кирет, базадан кийин тергөөчүлөргө берилет, тергөөчүлөр ушулар тийиштүү чечимдерди кабыл алып, ошо сотко чыгарып кыскаргандан кийин калган кысым ушул. Калгандары ошол кылмыштын курамынын жоктугуна байланыштуу пункт 2 менен кыскарып кеткен. Бул ошо кылмыштын курамы жок болуп калгандар кыскарган. Бул жерде жана ата-энелердин гана арыз, тосмо арыз эмес, башка бир юристтердин дагы аракети каралабы да? Мисалы үчүн, кээ бирки учурда ата-энелер баласынын ордуна чечим чыгарып, тосмо арыз жазып берип койгон учур болбойбу деген көрүнүштө. Бул азыр эки тарап, бул пункт деп коет, ошо эки тарап балдардын ата-энеси жана жакын туугандары келтирип экөө сүйлөшүп, анан жарашып алганда, ошонун негизинде гана кыскарат бул нерсе. Балдардын укугун тейлеп, мындай кыскартып коелу деп багандай басымдалуучулар болбойт бул жерде. Тергөө ар тараптуу жүргүзүлөт. Азыр биз ошол цифраларга, азыркы болуп аткан окуяларга токтолдук. Негизи биз алдын алуу айтып атпайбызбы, жаза чарасына азыр даяр эмеспиз деп. Демек биз анда алдын алуу иш-чараларын күчөтүшүбүз керек. Алдын алуу иш-чараларына кандай сунушуңуз бар эле агай сиздин ушул тармакта көп жылдан бери билген адам катары? Менин оюм, мен да өзүм практикман, 30 жылдан ашык милицияда иштеп, ушу Ош областында, Баткен областында, Ош шаарында иштеп, көп жерде көрүп, өнөлүп, бизде туура эмес түшүнүп атат да, профилактика десе эле только ушу мектеп караш керек, милиция караш керек, андай деп. Мону негизги үй бүлө биринчи ошодон башталат да. Ошол жагында түз карасак, анткени мана проекттерди жүрүп атканда өзү көрүп атабыз. Барганда эле баягы
жанагы жергиликтүү бийликти чакырып эле давайте карагыла, мектеп карагыла, анткени но булар айтат мына участковыйды чакырдык. Анан бирдик болсо эле директор мектепти жумуштан кетирип эле мындай болуп кетти, мындай болуп кетти. Негизи баягы үй бүлөнүн өзүнөн да эмне кылабыз? Эми азыркы экономический шартыбыз ушундай экен, айла жоктук миграция кетип атат. Ага токтото албайбыз. Эмне кылат бул жерде? Жумушчу болбосо, акча болбосо, карызга түшүп калса, анан өзү барып тапкандан күйөөсү кетсе, аялы биякта кой, мен да артыңан барам дейт. Жакшы эгерде балдарын алып кетсе. А балдарын алып кетип жана мен башында айтпадым беле, калып атпайбы? Канча калып атат мына? Жылыга Гаранов шаарынын Гарановсу текшерип чыгат, списканы бар, айлык терсоветтерден абдан көп балдар чыгат, мектепке барбагандар чыгып атат. Аларды алып келет. Алардын контролу кандай болуп атат? Негизи мына азыр 12 жылдык образованиеге өтүп атабыз. Анткени чтоб ахват болсун көбүрөөк балдар, өлкөдө калып калбасын. Ошон үчүн жана дошкольный центрлар ачылып атат. Мектептерде жанагы продленный группа деп койчу эле мурункуларда. Ошолорду уюштуруп атат. Негизгиси дагы эми өкмөт эми биякта карап атат. Мына детский садтардын саны көбөйтүп атат. Баягы кетип калгандарын кайта кайтарып, эми программа боюнча баланы ушу бош жүрбөш керек да кичинекей кезинен. Ата энеси үйүндө карап, анан кийин эми ал идеалый жагын садикке апарса, садиктен кийин анан мектепке апарса, мурунку союз убагында ушундай түз кетчү эле. Эми биякта жакшы түшүнүп атасыздар. Кече эле мына Рамазан ыйык айында байкадыңыз, ифтар башталганда отура албайсың. Кафеде, чайханада баардыгы кичинекей балдар. Сүйлөй албайт. Ырдап келип колун тосот. Өткөндө бир суразак 5 жаштан окуйт. Колдору жетип аларды ким карайт? Ойлойсуң, ата энеси барбы, жокпу? Аны баарыбыз көрүп атабыз, кандай болот шарт. Профилактикага баарыбыз чоңу карашыбыз керек. Эң негизги ушу бөлүнбөй, үйдөн башталса, эрки органдар башталса, мына милиция тармагынан баары иштеп атат. Буларды иштеп атат күнүтөлө эле балдар. Но булардын санасы жетишпейт ар бириге. Профилактикага мына коомдук жактан жанагы мен как общественный организация иштеп атканда, мына былтырдан бери каражат вообще болбой калды бизге. Ошон үчүн проекттер баары токтоп калды. Бизге окшогон организациялар абдан көп иштебей калдык. Биздин барып жазап иштеп аткан жанагы өкмөттүн жетишпеген жактарына биз барып жардам берип көтөрчү келеди. Ошо азыр закондорду кабыл кылып токтоп калды. Бул тарапта бизге абдан минус болуп турат. Ушул эле милициядагы алдын алуу иш-чараларына токтолуп, анан азыр ага айтып кеткендей, ушул алдын алуу иш-чараларында, түшүндүрүү иш-чараларында бул ата-энелердин активдүүлүгү канчалык болуп атат? Ошого дагы токтолуп кетсеңиз. Бул азыр алдын алуу иш-чарасы бул биринчиден биздин атайын бекитип берген буйруктардын негизинде жүрөт. Андан сырткары райондук иштер бөлүмдөрү жана ошол иштер башкарма кызматкерлери өздөрүнүн белгиси менен мен өзүм башкармалык тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралар боюнча алдын алуу иш-чаралар боюнча айта кетсем, ушул кылмыштуулуктун алдын алуу, зордук зомбулуктун алдын алуу, балдардын достугун бекемдөө максатында ушул китептик иш-чараларын өткөрөбүз, спорттук иш-чараларын өткөрөбүз, мекен менин сыймыгым аттуу иш-чараларды өткөрдүк. Ар тараптуу ушул конференциялар, мектептерде өткөрүлгөн беседалар боюнча биз иш-чараларды өткөрүп келебиз. Ушул жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен, социалдык короо кызматкерлери менен биргеликте. Ошого карабастан бүгүнкү күндө балдарга карата таран жасаган кылмыштар токтолбой жатат. Бул жерде азыр алдын алуу иш-чараны жүргүзүүдө ата-энелердин бул кайдыгерлик нерсеси көп да бизде. Эгерде биз ушул түнкү рейдтер жүргүзүп, ушу түнкү мезгилде жүргөн балдарды аныктап, ошо ата-энелердин чакырып, кошуп берген учурда ошол кээ бирки ата-энелер бар да тилекке каршы. Ушул биздин аткарып жаткан ишке мындай кол кабыш кылмасаң, кайтара бизге каршы чыгат да. Биздин балабызды кааласаңар бышырып жейле деген ата-энелер болот да бул жердечи, таң каласың аларгачы. Бул жерде азыр бул агам айтып кетти, тарбиянын башаты үй бүлө дегендей, биринчиден ата-эне кайдыгер карабаш керек да балдаргачы. Азыр ага мең тура айтып кетти. Түнү азыр бүгүнкү күндө дагы 2 күндөн бери бизде Ош облусунун аймагында түнкү рейд жүрүп атат да. Бул аябагандай көп балдар аныкталып атат азырчы. Бул сурасаң, ошо ата-энеси көзөмөлсүз жүргөн балдар да. Бул түнкү саат 10дон кийин бала ата-энеси жок көчөгө чыкканга бизде мыйзам тыюу салынган.
Ошого карабастан мүмкүн ата эне балдарга кайдыгер карайт да. Ошондон ушул профилактик иш-чаралар жүргүзүүдө ата энелердин активдүүлүгү сал төмөнүрөөк бизде. Ушул эле учурда жаш балдарга карата жасалган кылмыштар боюнча сөз кылып атабыз. Ошол эле учурда жаш балдар катышып калган же алар аралашкан кылмыштардагы азыркы учурда мындай катталып атат. Өткөндө эле ошол Кара Сууда 18 жаштагы кыз өзүнүн бир тууган инисин бычактап койгон окуя андан кийин Ош шаарында эле 3 айдан кийин кайталанды да. Ушул окуядан кийин деле көпчүлүк ушул жаш балдардын тарбиясы, үй бүлөлүк мамилелери боюнча катуу талкуулар болду. Азыр биринчи сизден маалымат алсак, ушул жаш балдар катышкан кылмыштар боюнча бизде көрсөткүч кандай? Жаш балдар тарабынан жасалган кылмыш бүгүнкү күндө 3 айдын ичинде 23 катталган. Алар райондор боюнча айта кетсем, Алай районунда 7 факт катталган. Араванда 2, Кара Сууда 6 учур. Өзүгүндө 8 учур катталган. Бул балдардын ушундай кылмыштуулукка барып калуунун себеби, бирден бир себеби, жана да өзү айтып кеттим, ата энелердин кайдыгерлиги. Бул азыр балдар чоңдору азгырып, бул жаш өспүрүм балдарда. Мисалы үчүн Алайда бир эле бала 3 учур кылмышка 4 учур кылмышка тартылып калган да. Өзү Ош шаарынан барып, ошо Алайда жасаган бала. Жаш өспүрүм өзү, 18 жашка элек. Ошол жерге барып, чоң кишилер менен биргеликте ушул кылмыштын курамына аралашып, мал урлук фактыларына барган да. Ушундай ошол бул баланы деле карап көрсөң, ошо ата энеси кайдыгерлик. Баланы көзөмөлдөш керек. Баланын жоопкерчилиги боюнда болгондон кийин бул эле дүйнөдө эмес, акыретте да жоопкерчилигин ата эне калат да. Ошого карабастан бүгүнкү күндө ата эне балдарга кайдыгер карап көзөмөл кылбай калды да. Ошондон балдар ушундай кылмыштуу топторго көп аралашып, ушундай азырлануучулар болуп калат. Жаш өспүрүмдөр көбүнчө кандай кылмыштарга ушундай аралашып калып атышат? Негизинен 99% уурулук бул. Балдар ошо уурулукка барып атат. Уурулуучуларга барат. Өзү адистер дагы айтып келишет, жаш өспүрүмдөр кайсыл бир кылмышка барганда алар кылмыш жасап атканы боюнча өспүрүмдө өзүнүн түшүнүгү болбойт, аралашып калышат депчи. Бизде эмне муктаждык, эмне себеп болуп атат агай, сиздин оюңузча? Муктаждык баягы эле да. Мектепке баратса, бирөө ата энеси жакшы жашап атса, кийингени жакшы болот, колуна көтөргөн телефону жакшы болот. Мөрөлөр бирдеке сбор болуп калса, чай-пай өстөрү ичебиз десе тыйындар болот. А бул бечара эчтекеси болбосо, барат бирдек болсо алып кетет да, түшүнбөйт да, что мыйзамды бузуп атканын. Ошондуктан бул өзү жаза кодексинде 16 жаштан тартылат жоопкерчиликке. Жаза кодексинде. Анан кээ бир статьялар боюнча 14төн оор кылмыштар боюнча. Эми уурлукту кичине жеңилдетип, жаш балдарды эми көбүнчө уурдаса да барып көрүп, ушер азыраак болсо, незначительный деп ошентип токтотобуз, что турмушун бузбай деп. Ал колонияга барса эле ал оңолуп келбейт. Дальше бузулуп кетет. Баары туура түшүнүп атабыз. Ошондуктан булардын негизги ошол алып барат. Экономический фактор болот. Башка эмне болмок эле. Азыр бир үндөн ата энелердин жоопкерчилигине койдук, бирок биз канткенде ата энелердин жоопкерчилигин көтөрө алабыз анда. Бир ата эненин жоопкерчилиги барбы? Ата эненин жоопкерчилиги эми адам өзүнүн табигатта кандай акыл эс берсе. Мисалы, кай жерде үйлөнүп аткан жаш семья ойлосун, биз баланы эртең таштап кетебиз. Ар кандай шарттар болуп калат экен. Кээ бирде окусаң аварияга түшүп, же стройкада жүрүп, инвалид алып калгандар иштебей калып үйүндө калып калат. Апасы, атасы инвалид болсо, сүйлөй албай жаткандар үйлөр бар эми. Көбүн көрдүм да мен өзүм көзүм менен. Ош областында, Жалал Абад областында, Баткенге чейин мына проекттер 10 жылдан бери иштеп атам. Инвалид балдар менен көбүрөөк иштетип көрүп атабыз, шарттары кандай. Эми ойлойсуң, мына буну Кудай инвалид кылып койдур, а бу жерде колу буту бар, наркотикке кирип алгандар болот, аракка кирип алгандар болот, ата энеси балдарын карап алгандар болуп атат эми. Андай фактыларды айтышта кереги жок болду. Ушул ата энелердин жоопкерчилиги дегенде, мисалы үчүн бизде өткөн жылы Араванда 2 жаштагы кыздарын сабаган эненин окуясы катталды. Андан кийин ошол окуядан баягы ата эненин жоопкерчилигин алуудагы мыйзамдагы чара бул ата энелик укуктан ажыратуу. Ал аялды энелик укуктан ажыраткандан кийин кайра эле коомчулукта талкуу болду. Бул кыздарга ким эне болуп берет, ким апа болуп бермек, эмнеге энелик укуктан ажыратасыңар деп.
Ушул маселе боюнча дагы биз энерги укуктан ажыратуудан башка дагы жоопкерчиликке тарта алабызбы ата-эне баласы үчүн? Мыйзамда кандай дегендей? Мыйзамда азыр эч каралган жок. Ошол эле да. Эгерде баары бузук болсо, бир гана абдан зашта решение кылат. Саясат канун. Атасын, апасын эме шарт ошондой экен. Эме туура эле айтыш керек. Мындай моменттерди мына турмушта көрүп атасың. Ушул кээ бир моменттерди сиздин коллегаларыңыз мындай таза көтөрүп алат да, ошо орчундуу маселе кылып туруп. Эми эмне кылыш керек? Кыздарды уруп атса, карай турган эч ким жок болсо, алып тура эми детдомго тапшырып атат. Жок, мына башка жолу барбы? Туугандары болсо алып кетпей келет ошол балдарды. Мен ушу түшүнбөйм да. Именно ушул бир какой-то шок бир чыгарып ушундай ошону көрсөтүп туруш керек да мындай деп. А барып караш керек да, шарты кандай экен. Мына сот деле манагы комиссия, наблюдательный комиссияда мен көп иштедим да, билем буларды. Бабалыс карап чыгат. Бул акыркы мера да, колдонуп аткан. Жок, ошону ушундай алып чыгыш керек, башканы колдонсо болот эле, мындай кылса болот. А ким жардам берет? Кээ бирде айткым келет, сен ушундай кезиң алдабай, ал баланы опекун болто албайсың ушунча эле. Мен ушинтип мен до конца турам, булардын укугун мен коргойм деп чыга берет. Кечирип коесуң, катуу айтып койсоң да, просто бу жерде чыгып кетти да. Жүрөктөгү сөздөр. Андай да болбойт да. Баарын тегиз караса жакшы болот да. Башка жок да азыр эмне кылабыз? Эмне кылат? Ну, атасы жок, апасы кичине оорукчанып кетти, баласын урбайт деп мынтип калган. Туугандары, наверное, баары колдорун жууган керек жок бизге мындай семьяны. Эми өкмөт алып атат, мойна макул ушу балдарды биз тарбиялап бага ал десе, бияктан чыгат. Не кереги бар? Мындай кылса болот, андай кылса болот. Мисалы жана бизге тияктан чет өлкөдөн келип очередке турган жок да. Биз балдарды багып алабыз деген. Турам? Ал система тоже, конечно, секретный, служебный тайна деп коет. Андай жок да мен билишим боюнча. Мына кече эле чыкты. Трансплантацияга алды алып барып атыптыр. Алда эртең бул да көтөрүлөт тема. Эмнеге мындай болуп атат? Органдарды алып чет өлкөгө жөнөтүп аткан деп туруп. Баары эми закондун негизинде каралат деп бар. Менин оюм ушундай, кечирип коесуздар. Сиз дагы бир толуктап кетсеңиз, мыйзамда ата-энелерге кандай жаза чаралары бар баласы үчүн? Бул азыр биздин мыйзамда укук бузуулар жөнүндө кодексинин 74 жана 102 беренелери бар. Балдары түнкү мезгилде жүргөн болсо ата-энесин коштосуз. Эгерде баласы бир кылмышка бара турган болсо, ошол берененин негизинде ата-энеге 1000 сом айыппул салынат. Мыйзам боюнча жоопкерчилик ошондо. Андан сырткары бул жоопкерчилик деген эле мыйзамга такканда эмес, бул адам нарко түпкүрүнөн жүрөгүнөн ойлонуш керек да. Бул баланы мен таптымбы? Алла Таала мага берди, мен баланын жоопкерчилигин алышым керек. Баланын баскан турганын көзөмөлдөш керек. Ушул мен жана да айтып кеттим, ушул ата-эне ушу кайдыгер карабай балага. Ошолордун камкордугун көрүп, балдары каяка барып атат, окуусу кандай болду, бир күндүк күнү кандай өттү, кандай сабактарды окуп келди, кандай темада өттү, кандай баа алдың деп бир жарым саат убакыт бөлүп баласы менен баарлашып чай үстүндө. Ушундай маектөөчүлөр бүгүнкү күндө өтпөй калды да. Бул азыр атын өчкөр телефон менен эле баары тамактанганда деле телефон алып, мына коомдук тамактануу жайларга кирсеңиз деле байкап калсаңыздар эгер, ушу тамак ичип атканда телефон көрүп отурат да. Бул азыр үйдө деле ошондой. Мисалы үчүн мен деле үй бүлөм боюнча ара келсем, ошо телефон бар жерге кирет, балдар деле кирет. Бирок мен ошол тыйып турам да, телефонду коюп туруп бир аз сүйлөшөлүбүз депчи. Мен ошол эле ушундай эле нерсени баардык ата-энеге каалайт элем, ушул телефонду бир аз коюп, баласы менен бир жарым саат убакыт бөлүп, кеңири маектешсе, ошо бала дагы эмне болду нерсесин айтат да. Ошондой бала менен ата-эненин мамилеси жок, мындай маектеши жок, ошондон бала каалаган жагына басат. Ошону ар кандай айтып атпайм, ушу уурулукка чоң кишилер менен азгырылып, ал кишилер азгырат да мүмкүн. Сен көп акча табасың деле биз менен шерик бол деп кылмышка шериктеш болуп, өздөрү билбей туруп ушу чоң мал уруттарга кабыл болот да тилекке каршы. Демек, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктап жатып, жалпы ата-энелерге кайрылып кетсек туура болот экен. Урматтуу ата-энелер, дал ушундай акыркы болуп жаткан окуялар, жаш балдарга карата жасалган же болбосо жаш балдар аралашып калган кылмыштар ар бир ата-эненин жүрөгүн үчүн алып жатса керек. Дал ушундай окуялардын алдын алыш үчүн ар бир ата-эне өзүнүн жоопкерчилигин күчөтүп, өзүнүн жоопкерчилигин эң биринчи кезекте эске алып турушу зарыл. Бүгүнкү күндүн талабы мына ушунда болууда.
атайын убактыңыздарды бөлүп куттуу студиябызга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирде жолугушканча саламатта калыңыздар.